Урматтуу мекендешим, сизге суроо. Азыр бут кийимиңизди жечиңиз тагын, бир бычакты кырынан коюп туруп, бычактын үстүнө бутуңузду коюп көрүңүзчү, кандай сезимдер пайда болот ичиңизде. Эртең бирок алдыбызда, келечекте бизди күтүп турган кыл көпүрөсү тууралуу ойлондуңузбу? Бетибизге бир чымын койсо чыдабайбыз. Колубузга бир ийне кирип кетсе, тикене кирип кетсе, бир зыраба кирип кетсе, ошону алмайынча кыжалаттыгыбыз басылбай турган бир көрпенделербиз. Бирок акыретте, кыяматта машармайда асты тозок болгон, ал жагы бейиш болгон бул кыл көпүрөсү, кылдан нечке, кылычтан өткүр болгон кыл көпүрөдөн өтүүнү ойлодуңузбу, урматтуу мекендешим? Бул бизге мисал болуш үчүн кылдан нечке, кылычтан өткүр деп атат. Биз оюбузда, биз көрүп жүргөн нерседеги, чөйрөдөгү нерселерден эң өткүрү кылыч, нечкеси кыл. Ошондуктан бизге ушундай мисал келтирилген. Болбосо андан дагы коркунучтуу, биз аны көрө элекпиз, көрмөйүнчө билбейбиз. Миң уккандан бир көргөн дейт. Аны көрмөйүнчө коркунучтун канча айтпайлы түшүнбөйбүз, урматтуу мекендештерим. Ал кыл көпүрөнү өтүүгө даярбызбы? Ар кандай абалдарда өтүшүбүз мүмкүн. Күнөөбүздүн кесепетине айлан, оор абалда, жеңил абалда. Ошондуктан ал күнгө даярданышыбыз керек. Хасан Басриден риваят, бир киши каткырып, бакырып күлүп жатканын көрүп, башка адам: "Эй, эмне болду? Неге каткырасың, күлөсүң?" Же бейишке киришиң тууралуу кабар алдыңбы, кат алдыңбы, сүйүнүч кат алдыңбы? Ооба, урматтуу мекендешим, 3 учурда Айша энебиз сураган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп беретинде, 3 учурда адам бири-бирин ойлобой калат. Ата-энесин, бир тууганын, аялын, бүгүн аялын деп ата-энесинен кечип кеткендер. Байлык үчүн бардыгынан кечип кеткендер. Айтор, бул жерде, урматтуу мекендешим, бири-биринен качкан абалда 3 учур болот экен. Биринчиси, амал китеби берилгенге чейин. Кыжалаттыкта. Оң колума келебеген, сол колума келебеген китебим. Амал китептериң өз колуңда. Бүгүн, урматтуу мекендешим, сизге $1,000,000 беремин. Бирок амал өткөзгөн өтмүштөгү иштериңдин бардыгын чоң экранда үй бүлөң, бир туугандарың, ата-энеңдер менен чогуу көрөбүз десе, $1,000,000 берем деп атат. Сиз макул болосузбу? Ошол телезордун пульту бүгүн өзүңүздүн колуңузда, эмнени кайсы каналды коюп, кайсыл каналда көрүшүңүз өзүңүзгө байланыштуу. Пульт бүгүн өзүңүздө, урматтуу мекендешим. Бирок эртең кыяматта пульт башка жакка өтөт. Өтмүшүңүз бардыгы көрүнөт. Аллах ошол учурда сизди шерменде кылбасын. Бирок бүгүн эртең шерменде болуп калыштан корксоңуз, бүгүн туура каналды көрүңүз. Өмүрүңүздү туура өткөзүңүз демекчимин. Ал учурда адилеттүүлүк болот. Амал китеби келгенге чейин. Ал китепти өзүбүз окуйбуз, урматтуу мекендешим. Бүгүн өзүбүз жазып атабыз. Ошондуктан да мен кыжалат болбоймун, дейт бирөөсү. Себеби ар ким өзүнүн кылганын жазып жатат китебиге, дейт. Эртең ошону окуйбуз. Аз эле кыска өмүрдө, урматтуу мекендешим, кандай амал китебин жазып жатасыз, ага маани бериңиз. Экинчиси, таразы алдында. Күнөөлөрү коюлуп, оор жагы, күнөө жагы басып кетеби экен же сооп жагы басып кетеби экен деп, кыпындай нерсени берип болсо дагы тозоктон сактанышыбыз керек. Арзыбаган деп ойлогон болушубуз мүмкүн. Жетимдин башын сылап коюшубуз, бул арзыбаган нерсе. Салам беришибиз, ассаламу алейкум, арзыбаган нерсе. Бирок ушул арзыбаган нерселерди кылып болсо дагы тозоктун отунан сактанышыбыз керек. Бүгүнкү кичинекей оттор кандай кыздырат, күйдүрөт. Акыреттеги отту элестетүүгө мүмкүн эмес. Эң күчтүү азап менен өлүү, кыйналып өлүү, бул от менен өлүү, урматтуу мекендешим. Ал жерде от менен азапталасың жалаң тозокто. Ошондой коркунучтарга карата байланыштуу ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Бир адам от менен иш кылат экен, отту кармайт экен, чокту кармайт экен, бирок колу күйбөйт экен. Аалымдардын бирөөсү аны угуп, айылында ушундай адам бар экендигин, кол өнөрчү адам бар экендигин, отко эмне кылса дагы от колун күйгүзбөстүгүн билип, ага барып сыр сыпатын билейин деп барат экен. Барып, темирчи, сиз ушундай иш кыласыз, бирок колуңуз күйбөйт экен, мунун сыры эмнеде десе, баягы эч качан эч кимге бул сырымды айткан эмес элем, бирок сиз аалым болгонуңуз үчүн, заманыбыздын эң күчтүү адамы болгонуңуз үчүн сизге айтайын макул деп отургузуп чайдын үстүндө айтат экен темирчи. Учурунда мен жаш жигит элем, кыраан жигит элем. Мен бирок бир кызды, өтө сулуу кызды жакшы көрүп сүйдүм. Бирок ал кыздын ата-энеси мага бербей койду. Колунда жок, бейбечара балага бере турган кызыбыз жок деди дагы бербей койду. Бирок учур алмашат, күн алмашат, түн алмашат, адам дагы алмашат, бийлик дагы алмашат, байлык дагы алмашат. Бийлик, урматтуу мекендешим, желкеге келип конкон куш. Ар кимге келип коно берет ал.
Bir күн ага конот, bir күн буга конот. Илик колго конгон, желкеге конгон куш экен. Каалаган күнү учуп кетиши мүмкүн бул. Ага ишенип эч нерсе кылбагын деген мааниде айтып атам. Бул жерде бул жигит кайра сөзүн улап, ошентип ата-энеси бербей койду, күн алмашты, түн алмашты, мен кайрадан болуп кеттим, байып кеттим. Бирок ал башкага турмушка чыкты. Ото кыйынчылык болуп, адамдар ачкачылыктан өлүштү баштады. Анын дагы ата-энеси өлүп кетти ачкачылыктан. Күндөрдөн bir күн чайым тамагым ордунда, бардык ордунда, өзүм жыйгап чай ичип отурсам, эшик какылдады. Чыгып карасам, ошол мен жетпей калып, сүйүп, күйүп жетпей калган кызым мени карап, bir ууч нан берсеңиз, өтө ачмын деди. Мен бу өзүмдүн каалоома, нафсиме берилип, мен өзүмдүн кумарыма берилдим дагы, аны жатакка төшөккө чакырдым. Эгер төшөккө ыраазы боло турган болсоң, бардык каалооңду аткарамын, тамагы да, мөмө жемиши да бардык ордунда болот, сыйлыгы дагы өзгөчө болот деди. Ошентип сөздү айттым, шартымды айттым. Бирок ал кыз көнгөн жок, кетип калды. Экинчи ирет өтө кыйналган абалда кайра келди. Сураны кичине нан бериңиз. Мен болгон шартымды айттым. Ал Кудай жазалайт, Кудайдан коркомун деди. Үчүнчү жолу келди. Жөрмөлөгөн абалда, кыйналган абалда келди. Кичине нандан бериңиз деди. Мен шартымды айттым. Ал Кудай жазалайт, Кудайдан коркомун деди. Кудайдан коркомун деди. Мен ошондо bir ачкачылыкка багынып, ач өлүп кетүүгө дагы даяр болгон кыз Кудайдан коркуп ушунчалык ыйлап жаткан учурда мен эркек олорак эркек болуп туруп, эмнеге Кудайдан коркпой атамын? Ушул наз-нематтардын бардыгын берген мага Кудайдын өзү эмес беле? Деп ошол жерде тобо кылдым дагы, мына сизге кириңиз деп, нандын тамагын бардык үйдө эмне болсо бардыгын бердим, акчалай сыйлык дагы бердим. Баягы ыраазы болуп, чайын ичип атат, нанын жеп атат, ыраазы болуп, сизди бул дүйнөдө акыретте тозоктун оту күйгүзбөсүн, бул дүйнөдөгү оттагын, акыреттеги оттагын күйгүзбөсүн, Аллахым ушул кишинин колу отко күйбөсүн деп дуа кылды. Мен башка бөлмөгө кирдим. Чай коеюн деп, баягы кол кокусунан чок колума тийип кетти. Бирок күйгүзбөгөнүн байкадым. Кийин дагы кармап көрдүм, күйгүзгөн жок. Сүйүнгөн абалда баягы аялдын дуасы кабыл болуптур деп келсем, ал ошол жерде каза болуп көз жумуптур. Көз жумуптур, бирок дуасы кабыл болуптур. Акыретте дагы ушундай болушун үмүт кыламын дейт да. Урматтуу мекендешим, тозок маселесинде ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Ал өтө каттуу азап болот. Көрмөйүнчө биз ар ким ар нерсе дей беребиз, бирок өтө коркунучтуу болот азабы. Экинчиси таразы алдында. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу мекендештерим, бул кыл көпүрө алдында. Кыл көпүрө кылычтан өткүр, кылдан ничке, асты тозок, алды бейиш болгон кыл көпүрө. Bundan ötüş тууралуу ойлондуңузбу, урматтуу мекендешим? Ушундай күн күтүп турганын билесизби сиз? Бардыгыбызды күтүп турат. Мен айылыбызда жаш бала элем, баягы шоочулар, тамашоочулар, баягы кызыкчылар келип, мындай атайын дарактарды коюшуп, андан жип тартышып, ошондон басышат эле да, дарбаз деп коет экен аларды. Дарбаздар басышат эле. Бирок алардын 10 жылдык, 15 жылдык тажрыйбасы бар, окуган, атайын үйрөнгөн. Бирок атайын таяк менен басат ошондо дагы. Атайын жип коюлган, жип жумшак, калындыкта мындай. Ошондон басат да, элдерге көрсөтүп ушул нерсени. Мен байкап карап туруп, ушундан араң басып атат. Бул окуган, түшүнгөн 10 жыл, 15 жылдан бери басып атат бул. Болгондо да таякты кармап алып басып атат. Эми ушуну кыл көпүрөгө салыштырып көрдүм да. Биз кыл көпүрөнүн абалы кандай болот экен, адамдардын абалы? Ал жакта төрт жакыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүмө шафаат кыл деп дуа кылып атат. Биз кыл көпүрөдөн бирөөбүз жөрмөлөп, бирөөбүз сүдүрөлүп, бирөөбүз өтө албастан күнөөнүн көптүгүнөн кыйналып бакырган абалда алды аркаңызды карасаңыз бирөөлөр түшүп кетип атат тозокко. Өтө кыйынчылык абалды элестеттим да. Ал жерде бардыгы байраң шараң болуп, баягы дарбазды колдоп атат, бирок менин оюм башка жакта эле. Чындыгында урматтуу мекендешим, ойлоно турган маселебиз. Bir кичинекей бычакты коюп, бычактын үстүнө бутуңузду коюп көрүңүз, кандай нерсени сезип кетесиз. Биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чагылган тездигинде өтөт. Андан кийинки алымдар, шейиттер, сахабалар, сыддыктар, Аллахтын достору нур сыяктуу өтүп кетет. Момундар өздөрүнүн сообуна жараша, сообунун көптүгүнө жараша басып,
андан кийин жөрмөлөп басып нур сыяктуу анан сүйрөлүп ар кандай абалда 7 абалда ар кандай абалда өтүшөт урматтуу мекендешим. Ошондой экен ушул күнгө даярданышыбыз керек. Бир чоңураак баягы Кытайда да атайын мостор бар го, парктарда. Айнектен кырылган, астын карасаң, бул Нью-Йоркто дагы бар. Бир өтө здание, бирок айнектен. Астын карап коркосуң да. Онунчу этаждан ылдыйды карасаң коркуп кетесиң. А кыл көпүрөчү, асты тозок болуп турган кыл көпүрөчү, ушул тууралуу ойлондуңузбу? Ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек урматтуу мекендештерим. Бул бизге оюнчук, оюн нерсе эмес. Ойлонушубуз керек, Кудайдан коркушубуз керек.